Арбаңыздар, қадырман көрүүчүлөр, интернет желесине баш багабыз, кандай жаңылыктар болуп жатат тааныш болуңуздар. Сиздер менен мен Жанара Нарматова, саламатсыздарбы? Депутат бети моюну кескиленген келиндин окуясына милиция кайдыгерлик кылган. Бүгүн 22 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында селекция айылындагы чуулгандуу окуя көтөрүлдү. Анда депутат Алимжанова Нолифар аталган окуя боюнча чара көрүүнү талап кылды. Белгилей кетсек, селекцияда бети менен моюну кескиленген аялдын абалы орто жогордукта. Ага 8 саатка созулган операция жасалды. Жабырлануучу жандандыруу бөлүмүнөн жаак бет хирургия бөлүмүнө которулуп, медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Соц тармактарда аябай бир каргашалуу окуя болду. Селекция айылында эркек киши өзүнүн жубайыны, бетине, кулагына кесип, бир чоң резонанстуу болуп чыгып атпайбы? Милицияга бир нече жолу кайрылса, кайдыгер болгону. Неге азыркы бизде ушул өлкөбүздө ушул бир сөзсүз түрдө соц сетке чыгып же бир резонанс болгондо эле бул маселе көзөмөлгө алынат. Мен талап кылам, буну милициянын биздин министрликтин жоопкерчилигине караш керек. Неге биздин аялдарыбыз ушинтип кыйналып, сөзсүз түрдө же бирөө өлүш керек, же бир ушундай бир жаман окуя болгондо гана көзөмөлгө алынышы бул туура эмес. Ушул да чараны күчөтүш керек. Караңыздар, буга жардам берели, жалпыбыз кайдыгер болуп карабайлы. Марлен Маматалиев азык-түлүккө жоопкерлерге не тормози деп койгулачы. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Марлен Маматалиев азык-түлүктүн кымбатташы боюнча маселени көтөрдү. Азык-түлүккө кескин түрдө баасы көтөрүлгөн боюнча маселени айтайын дедим эле да. Мен сизден бүгүн суранат элем. Келиңизчи, мен алып берейин же сиз аласызбы? Бир пачка сникерс алып барып, ошол азык-түлүктү жоопкерчиликтүү министрлерге, жетекчилерге колунан берип туруп, не тормози сникерсни деп коюңузчу. Анткени мен мына айтып берейин. Мына ундун баасы көтөрүлгөндө 3 күн болду. 3 күндөн бери эмне кылды? Минсельхоз чыкты, айтты, биз сыртка унду чыгарганга тыюу салабыз деди. Деди, кылган жок. Тиги Матризеров чыкты. Бизде ун жетиштүү, бизге жетет, запас бар деди. Антимонополный чыкты да бир нерсе кылып атабыз деди. Вице-премьер чыкты, пробка болуптур железный дорогада. Болду деди. Эмне үчүн ошол 3 вице-премьер отурат? Алар түздөн-түз буга жоопкерчиликтүү чакырсын, бир күндө чечим кабыл отурган нерселер. Ошкода бир нурдан керек. Депутат мектептин жерине тойкана курулганын айтты. Ош шаарында мектептин аймагына тойкана куруп алып 10 жылдан бери иштетип жатышат. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламентте билдирди. Ал эми Ош шаарынын мэриясынын маалымат кызматы депутат айткан Горький атындагы номер 8 мектеп гимназияга караштуу жерде Рими тойканасы жайгашкан тастыктады. Мындан сырткары ал жерде ресторан сыяктуу дагы бир имарат курулуп бүтүп калган. Бүгүн 21 сентябрдагы Жогорку кеңештин жыйынында депутат Сейит Атамбаевдин абалы начарлап сүйлөй албай калды. Анын консультанты өзүн жаман сезип жатканын көргөндө мен дарыларын алып келип бердим. Андан соң жыйындан чыгып үйүнө кетти. Абалы начарлаганына байланыштуу сөзүн аягына чыгара албай калды деп түшүндүрмө берген. Төмөнкү Алы Арча айылында ооругана абдан начар жараксыз абалга келип калды да. Ошо кандай бир жардам бере алабыз да. Буга мен өткөндө протокол тапшырмадагы жазып бергиле деп айткам. Чүй облусунда дагы, Чүй больницада дагы Рахмат. Кийинки сөз Исатбек кызы Аидада. Кытай Кыргызстанга ар биринде 19 автоунаа бар 2 көчмө оорукана берди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Аталган госпиталдын өзгөчө кырдаал болгондо жабыркагандарга окуя болгон жерде сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн колдонуларын айтышты. Бул боюнча макулдашуу өткөн жылы Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин ортосунда Самаркандда өткөн саммитте түзүлгөн болчу. Анда Кытай өкмөтүнүн гранттык каражаттарынын эсебинен Кыргызстандын министрлер кабинетине көчмө оорукана берүү долбоорун ишке ашыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган.
Трамп шайлоочуларды тартуу үчүн бекер пицца таратты. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп алдыдагы президенттик шайлоодо элдин сүйүүсүн жана добушун алуунун жолун тапты. Ал Айовадагы барга барып, элге бекер пицца бере баштаган. Бул тууралуу Daily Mail басылмасы жазып чыкты. Трамптын көптөгөн талапкерлери чогулган Трейс Хаус барына келди. Американын мурдагы лидери тамак-аш таратуудан тышкары мекемеге барууну чечкен кыздардын биринин футболкасына кол тамга калтырган. Эске салсак, экс-президентке июнь айында мамлекеттик документтер менен туура эмес мамиле кылган деген айып тагылган. Трамп ошондой эле 2021 жылдын 6 январында Капитолийде басып алуу аракетине алып келген шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакыргандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Саясатчынын айтымында ушундай жол менен оппоненттер аны шайлоого катышуудан баш тартууга аракет кылып жатышат. Бир күн мурун Трамп президенттик жарыштан баш тартпай турганын жана тозокко бара турган өлкөнү сактап калгысы келгенин баса белгилеген. Иранда ачык кийинген кыз келиндер 10 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ирандын парламенти аялдарды ислам диндеги кийим кийүү эрежесине ылайык кийинбесе 10 жылга эркинен ажыратууну караган мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда мыйзам долбоору хиджаб жана арулук жөнүндө деп аталат. Ага 152 депутат макул, 34 депутат каршы, 7 депутат калыс добуш берди. Мыйзам долбооруна ылайык коомдук жайда же көчөдө жылаңач, жарым жылаңач же ачык кийимчен жүргөндөрдү тартип коргоо кызматкерлери кармап кете алат. Алар соттун чечими менен абакка кесилет же айыппул төлөйт. Эгер мындай учурда дагы кайталанса, камалат же аларга дагы чоң өлчөмдөгү айыппул чегерилет. Бириккен Улуттар уюму Ирандын бул аракети кыз келиндердин зордук, зомбулукка жана куугунтукка дуушар болоорун эскертти. Жалал-Абад облусунда аял кишиден интимдик сүрөттөрүңдү интернетке чыгарам деп акча опузалаган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 17 сентябрда милицияга аял кишиге кайрылып, бир жаран интимдик сүрөттөрүн интернетке чыгарам деп коркутуп, акча опузалап жатканын билдирген. Ал 2021 жылдан бери аялдан 200 000 сом акча алган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 2-бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, шектүү жаран 19 сентябрда жабырлануучудан 25 000 сом алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Белгилүү болгондой, акча опузалууга шектелип кармалган жаран 36 жаштагы жаран болуп чыккан. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Учурда иликтөө иштери уланууда. Блогер Гүлзат Мамытбек алып баруучулар Санжар Мыкыев менен Нурсултан Майназаровдон кечирим сурады. Социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуусунда Гүлзат Мамытбек микрофон өчүрүлгөнүн эле бир аз ыза болгонун, эч кимге жаман ою жок экенин айтты. Алтыным, кыргызым, боорум, Санжар боорум Мыкыев, Нурсултан Майназаров, Самат Дөөлөтбаков, баардыгыңардан мен кечирим сурайм. Мен эч качан Кыргызстанда номер 20 же номер 2 же эбиткен эмесмин. Дайыма номер 1 болосуң деп келгем. Ар бир видеомду карасаң номер 1 деп келем. Просто ал жерде, ал конференция, инфобизнес боюнча болчу, инфобизнес. Ошондуктан мен инфобизнести артта калып кеттирбиз, кыргызым ошон үчүн көтөрүлөлү дегенче болбой, микрофондор өчүп калып атпайбы алтындарым? Анан экинчи микрофон карасам, экинчи микрофон өчүп калып атпайбы? Ошого кичине ызаланып кеттим, айланайындар, мен бирөөңөргө демеңерге капачылык алып келип, ошого себепкер болуп калсам, кечирип койгула, билип билбей жаткан күнөөлөрүм үчүн айланып кетейин деп бири-бирибизди кечиришели. Ушуну менен болду, жабайлычы бул теманы. Бычакталып ооруканага түшкөн аял мурда күйөөсүнө каршы 2 жолу арыз жазган. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда шектүү менен жабырлануучу ажырашкан. 36 жаштагы жабырлануучу аял биринчи жолу 2022 жылдын сентябрында милицияга арыз менен кайрылып, мурдагы жолдошу 31 августта селекция айылында кармап алып, күч колдонуп зордуктаганын билдирген. Бул факты боюнча 2022 жылы кылмыш иши козголгон. Окуяга шектүүделген жаран кармалып, айыбы угузулуп, бөгөт чарасы камакка алуу түрү тандалып, соттук кароого жөнөтүлгөн. Соттук кароодо жабырлануучу тосмо арыз менен кайрылганына байланыштуу кылмыш иши сотто кыскартылган. Аял 2023 жылдын 31 январында экинчи ирет милицияга арыз жазып, үйүндө күч колдонуп зордуктаган мурдагы жолдошуна карата чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факт боюнча шектүү кармалып, кылмыш иши Сокулук райондук сотуна соттук кароого жөнөтүлгөн. Сокулук райондук соту шектүүгө пробациялык көзөмөлгө алуу боюнча өкүм чыгарган. Ал өкүмгө нааразы болгон айыпталуучу Чүй облустук сотко даттанган. Учурда ал кылмыш иши боюнча соттук кароо жүрүп жатат. Белгилей кетсек, жабырлануучу аялга дарыгерлер дээрлик 8 сааттай операция жасашты. Учурда абалы орточо оор деп бааланууда.
Санкт-Петербург Кыргызстандын азык-түлүктөрүн импорттоого кызыгууда. Бул туурасында Кыргызстан менен Санкт-Петербургдун өкмөт аралык комиссиясынын 12-ши отурумунда айтылды. Иш-чара Бишкек калаасында соода, экономикалык, илимий, техникалык жана маданий кызматташуу тармагы боюнча өтүп жатат. Санкт-Петербург шаардык администрациясынын тышкы байланыштар комитетинин төрагасы Евгений Кассиоранын айтымында ал жакта айыл-чарба азыктары Бишкекке салыштырмалуу бир топ кымбат. Ал Кыргызстанда жасалган деген белги менен тамак аштын шаар дүкөндөрүндө сатыларына кубанганын билдирген. Биз кайра иштетүү менен алектенгендер жөнүндө маалымат алууга кызыктарбыз. Жакында кыргызстандык бир жара менен сүйлөшүп калсам, эт жеген боюнча карышкырдан кийин эле биз турабыз деп тамашалады. Совет мезгилинде Ленинград Кыргызстандан койдун этин алып турган. Эгерде аны кайра калууна келтирсек, мурдагы салтты жанданткан болобуз. Койдун эти шаарыбызда аз, верлик жок десек болот. 1 килограммы 700 сом турат. Сапаты эң мыкты дегендери 1000 сомду чапчайт, деди ал. Айыл-чарба министринин орун басары Айнура Тойбаева Кыргызстан бийлиги Россияга эт сатууга кызыктар экендигин айтты. Ал Санкт-Петербург бийлик өкүлдөрүнө Кыргызстанда жасалган деген сертификаттын алдында кайра иштетүү менен алектенген биргелешкен ишкананы Кыргызстанда түзүүнү сунуштады. Интернет желесинде мына ушундай жаңылыктар болду. Эске салсам, жогоруда айтылган жаңылыктар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды JTTV.KG сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматов болдум. Кийинки эфирден амандашканча.